Саламатсыздарбы, Оодо Лондон BBC Кыргыз кызматы студияда Акчолпон Койчиева эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алай районундагы Келдибек-Белекбай айлы көбүтүнө караштуу Көлдүк айылындагы чоң көлдүн жээгиндеги туристтерди кабыл алуу базасында көрктүү иштер башталды. Жаз келери менен көчө отурулду жана башка жазгы талаа иштери башталып, жана туризмге болгон иш-чара былтыркы жылы Алай районунда караштуу Келдибек-Белекбай айлуу көбүтүндө туризмге болгон иш-аракет катуу башталган болчу. Кыргыз парламенти түшүргөн 5 темир боз үй, жалпы сыртына кыргыз оймо чиймелер тартылган боз үй астына түстүү таштар басылып, былтыр 2022 жылы толук бүтпөй калган эле. 2023 жылы кайрадан ишке киришүү кызуу башталды. Өкмөт башчы президентибиз Садыр Жапаровдун жашыл мурас долбоору боюнча сөз сүйлөп, жана жашылдандыруу үчүн алынып келинген көчөттөр боюнча маалымат берди. Туризмге болгон аракет жана жашыл мурас долбоору бул өлкөнүн капчыгын тоңдуруп эле калбай, калкты жумушсуздуктан куткаруунун айласын ойлошууда. Айлы өкмөтүнүн турундары бүгүн ушу Алланын ыйык күнү Рамазан айында ушул жерде Кудай буйрса көчөт эгип адеми болуп айлана болсо 7 айылдан бүт жаштар, мектеп жамааттары келишти. Кудай буйрса чоң бир 400 көчөт эгилет. Бул деген нерсе экологиянын жакшырышы, бул жерде арчалар болуп турган болсо, бул жерге Кудай буйрса карагайдын түрлөрү эгилет. Сасна, Крым соснасы, ошондой эле Тянь-Шанский ел ошолор эгилет, жана ак кайың эгилет. Кудай кааласа, ошо орозо күнү ниет кылып эгип атат. Бардыгына туугандарыбызга, жигиттерге, мырзаларга керек ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерибиз өнүп, келечекте бир аябай сонун зонага айланат деп ишенебиз. Жалпысынан бул көчөт казууга мамлекет кызматта иштеген ишкерлер тартылган. Мугалим, директор, техноматкерлери, врачтар, электриктер жана ошондой эле өкмөт аппарат жетекчилери, бала бакча кызматкерлери келишти. Жалпы 80ге жакын адам катышып, 400 карагай көчөткө орду казылды. Карагайды мал жандыктан коргоо үчүн айланасы тосмолор менен тосулду. Тосмолорго кеткен каражат мамлекеттин капчыгынан бөлүнүп, көчөттөрдү сактап калуу үчүн сапаттуу тосмо зымдарды алынып, ага кошумчалай темир мамыктар орнотулду. Жалпы кызматкерлердин ойлорун укканыбызда келечек муундарга жакшы мураскаларын айтышууда. Жалпы кызматкерлер иштин соңунда иштин илгерүүсүн жана келечек муундарга пайдалуу мурас болуп каларын айткандан соң ак батаны алышып жана ыраазычылык сөздөрүн угуп үйлөрүнө кайтышты. Бул жана башка баяндамалар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева BBC толкунунда кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.